чөйрөмдө жүргөндөрдө андай кызганыч. интригалар болуп атат, кызгануу баягы эле көрө албастыктар болуп атат. Мен билем эми сен кимди сүйлөп атканыңды. Ага Кудай буйрса виза берет деген ишеничтемин, анткени бул серьезный компания да. Салам алейкум, кандайсың? Ден Баштап. соолугуң жакшыбы, Немат? Валейкум ассалам, алхамдулилла, жакшы. Өзүң кандай, жакшысыңбы? Жакшы. Куттуктайбыз жаңы компания менен контракт түзүптүрсүң. Эң күчтүү компаниялардын бири. Конор Макгрегор, Пейдж, көптөгөн UFC, Bellator жана PFL'дин боецтерин, ошолордун катарын толуктаган Кыргызстандан сен биринчилерден болуп атасың. Атаң бул чоң жетишкендик, сүйүнүч. Контрактты кимдер сүйлөштү, ишти ким жүргүздү, кандай болду? Ооба, ошо Парадики ММА менен контракт түздүк. Муну 2 неделя алдын кол койгонбуз. Кечээ күнү официалдуу булар анонс кылды. Буга мага жардам бергендер менин досум Марат, менеджер биринчи, ошол сүйлөшүп, ошол сунуштаган, ошол тааныштырып. Андан кийинки ишти мен өзүм агам Чыңгыз деген англисче билет, юридический эмнеси диплом бар. Ошол калган ишти ошол сүйлөшүп, ошонун жардамы менен контрактты кол койдук. Жакшы. Буга чейин Брейвде акыркы 4 боюңду Брейвде өткөрүптүрсүң. Дагы контрактта канча бой бар Брейвде? Брейвте 4 бой, акыркы 4 боюм өткөрдүм. Брейв менен 2021 жылы 3 жылга келишим түзгөм. Мгм, 5 бойго. 3 жылдын ичинде аякташым керек да. мгм, Анан мен ушул 3 жылда 4 бой эле беттеш өткөрдүм да. мгм, 4 эле. Баягы алар берген 3 жылдык срогу бүткөн ужечи. ага. Бул жерде дагы бир эме бар экен. Ошол Брейвте чемпион болгон болсоң, чемпион болгондон кийин дагы автоматически 1 жылга келишимиң узартылат экен да. Если мен чемпион болбой эле 4 бой, 4 бойду дагы өткөргөнүмдө, 5 бой өткөрмөй, 4 бой өткөргөнүмдө, если чемпион болбой, уже мен контрактым бүтмөй калган мененчи. Мен Мгм, чемпион болгонмун, контрактым 1 жылга узартылган. Ошол 1 жылга былтыры 23-июнда утканмын да мен титулдучу. мгм, Ошондон бери уже 1 жыл коймой калгам. Бирок бул жагы деле уже менин срогум бүтөйүн деп калды алар мененчи. м. Анда Бирээштен мен ушу декабрь айында алардан беттеш сурандым. Андан кийин Орозого чейин сурандым. Орозого чейин алар эми турнир өткөрбөдү. Азыр мындан бул жагы дагы сурап атамын. Пока бой бере элек да. кой берсе керек анда. Эми кое бербеши деле мүмкүн. Жок, бой берсе эле болду бизге. М, Эми болгон болсо, мен азыр бул менеджерский компания менен келишим түздүм. Булар өздөрү сүйлөшөт эми ал жактычы. м, Мен ал жака алар менен сүйлөшүп эме кылбайм. Мен менеджерлерим бар уже, булар өздөрү сүйлөшөт. Мен менеджерлерим уруксат бербейт го деп ойлойм бул жакта м. мушташкангачы. Эгерде мисалы америкалык компания менен менеджерлик И жакшы условияда. компания менен келишим түзгөндөн кийин жумушту Мгм. толук түрдө ал компания өзүнүн мойнуна алат да туурабы? Америкалык компания Ооба, баарын толук. өзүнүн мойнуна алат алар. Короче, алар мага айтты, сен ооба, ошол американский менеджерский компания өзүнүн мойнуна алат. Короче, мен Брейв менен эч кандай сүйлөшпөймүн, эми калган ишти алар алып барат. Мен дальше Брейвте мушташамбы или мушташпай, ВКНам кетемби, калган ишти ошол менеджерский компания өзү алып барат. Жакшы. Мараттын иши кандай болуп калат? Марат карьераңды
бир канча деңгээлде Марат, чыкты. Мараттын иши, эмгеги биз баарыбыз билебиз, баарыбыз баалайбыз. ооба ошондой эле. Мен дагы Марат менин досум болот. Биз бир шаарда, бир коллежде чогуу окуганбыз. Биз көп жылдар бою дос болуп жүрөбүз. Ага рахматым аябай чоң. Bundan ары деле Марат менен биздин мамилебиз алдын кандай болсо ошондой эле мамиледе калат. Марат менен биз өзүбүз жекече отуруп сүйлөштүк. Дальше кандай иш кетишине. Марат дагы өзү дагы макулдугун берип, ушул менеджерский компания менен түзгөнгө өзү дагы макулдугун берген. Жакшы, жакшы. Даярдыктар кандай болуп атат? Жаш күчтө эмне жаңылык? Даярдык жакшы, баары аракет жасап атабыз колубуздан келишинче. Орозот учурунда форманы карматтыңбы? Ооба, урус учунда ушул ар дайымкыдай эле бир маал тренировка кылып аттык, 1 сааттан. Музуран алдым. Азыр деле жакшы формадамын. Эми Демек эми пик бул өсүп жаңы компаниячы? атат. Немат? Мгм, Жаңы компания мгм. Кудай буюрса сенин болгон документ иштериңди бүтүрүп, Америкага сени алып келип, бияктан маштуруу кемпти сүйлөшүп баардыгын түзүп берет экен да буюрса сага. Ооба, Кудай кааласа ошого сүйлөшүүлөр болуп атат, ошо документ боюнча дагы. Мага Америкага келсең ушу бир эки залды сунуштады алар. Биз аны дагы өзүбүздүн агалар менен, тренерлер менен сүйлөшүп, ошол өзүбүзгө туура келген жагына барабыз. Биринчи очередь виза маселе болуп атат. Ушу визаны алышта эми баардык нерсе Алладан, эми жакшы үмүт менен, жакшы ниет менен, жакшы дуба кылып иштей берсек, ушул визаны алган болсок, анан Американы, анан визадан кийин пландаштырабыз да. Ооба, Кудай буюрса виза берет деген ишеничтемин, анткени бул серьезный компания да, бул серьезный компаниянын чакыруусу менен сөзсүз берет деп ишенебиз буюрса. Жакшы ниет бар да, жаңы самое главное, эң негизгиси. Ооба, баардык нерсе ниетке жараша болот дейт, эми жакшы ниет бүтүп эле. Ооба, биякта организациялар дагы өздөрүнүн мушкерлеринин визасы боюнча документ иштерин такыр алып барбай калышкан, даже UFC. UFC да өзүнүн нерселерине чуркабай калган мурдагыдай. Ошондуктан тура эле каласың да, ушул компаниялар менен сүйлөшүп, келишим түзүп, визага аракет кылып, өзүбүз аракет кылыш керек да. Балдар өздөрүчү, ушул мушкерлер өздөрү аракет кылганда анан ушундай иштер жүрүшүп баштайт да. Буюрса, эми алдыда жакшы нерселер, жакшы жаңылыктар болот деп үмүт кылабыз. Ооба, көбөйүшүбүз керек. Көбөйүп, бири бирибизди кызганбай, бири бирибизди бияктан сен эле барышың керек, мен эле барышым керек, анан башка келбеш керек деген анча мынча интригалар болуп атат. Кызгануу баягы эле көрө албастыктар болуп атат. Чет-четинен угуп атабыз, чет-четинен көрүп атабыз. Бери жактан угуп алып зейниң кейийт, жинденесиң. Эми баардыгы ниетке жараша болот. Бизде андай кызганыч эмелер жок. Мен өзүм башка клубду представлять эткен менен мен өзүм дайыма ошо Ихлас залында тренировка кылам. Герместе тренировка кылам. Мен чөйрөмдө жүргөндөрдө андай кызганыч эмелер жок деп ойлойм. Жок, Кудай жок. кааласа Сага кыргыздар, көргөнгөрү жок. ооба, бизге жок. Мен билем эми сен кимди сүйлөп атканыңды. Эми баары Кудай кааласа жакшы болот. Алдыда кыргыздар эми ар тараптан барып алдыга чыга беришибиз керек. Ар тараптан бири бирибизди колдоп, Ооба. мен жактан, тренировка жагынан дегендейчи, материалдык, моралдык дегендей. Бизде жаңы жакында эле дагы бир байкебиз келип, ошол менеджер эме менен түзүп келди да, Мирлан байке. Ага. Ооба, сүйлөшүп. Андагы 5-6 бала контракт түзүп, аларга азыркы учурда эме Аракет иштериң документ болуп атат аракет иштери болуп атат. Ушинтип эле аракет кыла берсек, Кудай кааласа алдыда жакшы ийгиликтер болот деп ойлойм.
Буга дери сен айткандай биз билген эмеспиз да мынтип документти кылып Америкага барып выступать этип өзүңдү ал жакта көрсөтүп ошол жактан чыккангачы биз ойлогонбуз эми биз жактан тренировка кылып чемпион болсоң UFC-ден прямой пригласительный Бат келе деп чалат тургандай деппи? Ооба. Азыр деле көп балдар балким ошентип ойлошу мүмкүн. Андайга карабай негизи сен айткандай аракетти кылып бара беришибиз керек. Мына алдыда аракет кылгандар уже чыгып калды биздин ушу алдыдагы дүйнөдө биринчи лигаларга. Ооба. Анан дагы кеңеш деп кетем. Совет ушу медиа тармакка дагы көбүрөөк иштеш керек. UFC, Bellator көптөгөн чоң организациялар бул медиа жагына, social медиа деп коет, social медиага аябай карашат. Баягы биздеги менталитет бар да кыргыздарда, баягы скромность этип, мындай орусча айтканда скромность этебиз да биз, баягы боец, спортсмен деп. Бизге баягы кийипкейирээк болуп, баардыгыбыз ошо активный болуп, ар кандай жакшы контенттерди спортко тиешелүү, обществого, коомго тиешелүү, пайдалуу нерселерди тартып, жакшы нерселерди чыгарып туруп, элди кызыктырып, активди көтөрүп, жакшы актив кармаса, бул эң бирден бир себеби болот да. Кызыктуу болот да боец лигагачы. Ошол жактан да көп иштешибиз керек да. Ар бир боец өзүнө жарашыктуу. Ооба, туура айтасың. Бизде жакшы мушташкан боецтер көп өзү мушкерлер. Ошол сен айткандай медийный жагына арттабыз да. Эми колдон келишинче аракет кылабыз, бирок дагы да көбүрөөк иштеп алдыга чыгышыбыз керек. Ушу именно сен айткандай медийный жагынан дагычы. Буюрса. Ошол эми буюрса жакшы ниетте, жакшы орозодон жакшы жаңылык менен бүгүн окуп, көрүп алып, абдан сүйүнүп, анан дароо жазбадым сага. Мындай жаңылыктарды, мындай эмелерди билем да, анткени кандай компания менен түздү, ким түздү, түшүнөм да ошо иши кандай болот экенинчи, наржа кандай экенин көрүп коем да, анан сразу эле дароо эле жазып сүйлөшүп. Шокут болсун эми. Кудай буюрса аз күндөрдүн ичинде Америкадан жолугалы. Кудай буюрса. Ошо Рахмат. ийгилик, ден соолук, Рахмат көрүшкөнчө. сен да Куба. Америкадан жолугушубузга насип этсин. Буюрса жолугалы. Америкада жолугалы. Буюрса. Чоң Ошо рахмат. Америкадагы организацияларды багынтыралы иншалла. Ооба да, эң жакшы сиз. Рахмат сага. Ийгилик. Рахмат. Салам.